Naganing kim aytdi bana? Ma'qul, menda yo'q. Zalga qarab o'tirgan. Bu Sulton Ibrohimov nomidagi Qirg'iz milliy drama teatrining jamoasi. Aktyorlar bu yerda jinoyatchilik va turli giyohvand moddalarning yoshlarga ko'rsatgan og'ir oqibatlari, ayrim vaqtlarda temir to'r bilan bitishini sahnalashtirib ko'rsatib berishdi. Men tushundim, mындай narkotik nemelerdi içse bolboyt degeni. Mektepte har bir o'quvchi shunday neme ichgani bar. Shularga aytib bersa bo'ladi, anan возможно tushunib qoladi. Sog' qolgan shu bangizat narsani nima qilbash uchun, chekpesh uchun alыс bo'lish kerak ekan. Do'stlarim arasында жоқ, мектепте bizde reket degan narsa жоқ. Буга ошон жагдайларга мен практика жүзүндө неме болдум, кездештим. Себеби биз экинчи курста уже практика чыгып келдик, себеби кездештим. Мындай жаштар азыркы учурда чынында өтө көп кездешип атышат экен. Мен мындай ошо жаштарды аларга айтарым, бул жаман нерседен алыс эле, улак эле болуштарын каалаймын. Yangi avlod yorug' kelajak, toza avlod xavfsiz kelajak forumiga narkolog va psixologlar taklif etilgan. Mutaxassislarning fikricha, so'nggi 2 yilda o'smirlar orasida psixotrop va sintetik giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchilar soni ortgan. O'tgan yili 18 yoshgacha bo'lgan 58 nafar o'smir yordam so'rab murojaat qilgan. Көбүнчө өспүрүмдөр кайрылып атат. Мектеп окуучулар 9-10, 11 класс, студенттер 1-2 курстар. Бул деген жашына караганда 14 жаштан баштап 20 жашка чейин. Бул бизге консультация келип, Ош психиатрия наркология борборунун наркология бөлүмүнө келип консультация алып, биздин психиатр врачтардан, нарколог жана психолог врачтардан консультация алганда көбүнүкү компанияда билбестен колдонуп алып, анан ошол нерсеге үйрөнүп алгандан кийин, көз каранды болуп калгандан кийин наркотикалык баңгизатка өзү таштап албаган себебинен бизге келип кайрылып жардам сурашат. Maktab o'quvchilari o'rtasida noxush holatlarning oldini olish va bartaraf etish maqsadida har bir ta'lim muassasasida profilaktik punktini ochish rejalashtirilgan. Buning uchun o'smirlar bilan ishlash bo'yicha qo'shimcha shtat ochiladi. Жоқ, жаштар арасында кылмыштуулук бүгүнкү күндө өстү дегенден биз алыспыз. Бирок албетте орун алууда. Өзгөчө бул мектеп рекетчилиги, ошол өз өмүрүнө кыюу, кол салуу учурларды жанагындай опоза талап кылуу деген сыяктуу факторлор орун алып, акыркы учурларда ошол коомчулар арасында абдан чоң резонанс жаратып келатат. Ошол бул дагы мул форма өткөрүү максаты дагы ошонун алдын алууга багытталып, ошого демилгеленген да. Бүгүнкү күндө бизде ошо штаттык бирдик каралып атат, бир айдын ичинде оптимизация болуп каралып, сөзсүз түрдө баягы биз бүгүн азыр бир инспектор дейин 10 миңден тейлеп атпайбызбы айрым жерлерде. Бул жерде бизге участка уполномоченныйлары кошуп жазып атабыз, бирок ошо штатты бирдик тейлесе биз толук кандуу бир инспектор 2-3 мектепти ошол жерде бир 3.000-4 миң камтылган балдар толук камды камтыйт сөзсүз түрдө. Анан кабинеттер боюнча айтып кетсек, албетте ар бир мектепте профилактикалык кабинет бар, бирок кабинеттер жанагындай заманбап боюнча баягы жасалган эмес. Ошол себептен азыр кабинеттер дагы ошо заманбап жасалып, өспүрүм кылмыш кылган өспүрүмбү, кылмышка учураган өспүрүмбү, бул деген бала септегенде балага биз баладай мамиле кылыш керек. Бул боюнча конституциядагы каралган ар бир балага эң жогорку сапаттагы кызыкчылык каралсын деп. Ошол себептен биз ыңгайлуу шартты жасап койсок, ошо балдарды сурак алып атканда дагы баланын баягы коркуу сезими жок болуп, жакшы шартта сураган боюнча шарттар түзүп, азыркы күндө бүгүнкү жумуштар жүрүп атат. Yangi avlod yorug' kelajak, toza avlod xavfsiz kelajak mavzusidagi forum har bir viloyatda o'tkaziladi. So'ngra har bir tumanda o'tkazish rejalashtirilgan. Umida Mirzabayeva, Imqon Israli qizi A'zam Buzrikov, O'sh yangiliklari.